Достор, мына ошентип биз Бишкектен 50 чакырым алыстыктагы Аламедин коктусуна эс алганы кетип баратабыз. Буюрса, ал жерде толук 1 сутка бололу деп пландап атабыз. Бүгүн биз сиздерге эс алуунун чыныгы үлгүсүн көрсөтүп беребиз. Биз менен болуңуздар. Даярбыз да? Даярбыз. Кеттик. Барын алып туруп ошол жерден берчи. Так, сеники неме болду, да? Спальник бар, рюкзак бар. Эң түбүнөн эмнени салабыз? Спальник. Сүргүлөрдү болсо монун үстүнө салсаң неме ачылган жолун тердейсиң да. Өзүнүн канасы бар, Кана болду да? Болду сеники. Ого, бир 20 килограмм барбы? 15, Азыр болсо эреже боюнча мен астыга кетем, жол көрсөтүп, артта болсо канат калат. Ошо башка катышуучулар болсо ортосуна басыш керек да. Бирөө калып калбаш керек, же астыга өтүп кетпеш керек. Тизеге коюп алып, тизеге коюп алып туруп мындай кийсе болот. Айгыл кийип, бул рюкзактын эң ыңгайлуу жери немеде, бул ийинге көтөрбөй, белге көтөрөт да. Могу эмеси куру мененчи. Ийин бош болуш керек да мындай. Ошон жана туристтер келип, чет элден келгенде чоң рюкзактар менен келип атпайбы? Ойлойт да, муну кантип көтөрөт депчи ийинди. Ийинге бир жарым саат баскандан кийин ийиниң түшүп калат да. Эгерде неме болсо, белге көтөрсө жеңил болот. Экинчи жолу бар, кичине немерээк, кичине жаш тарга болсо да. Не алып туруп көтөрүп чаап илип аласың да. Мосттон, көпүрөдөн же болсо суудан кеч өтөрдө өзүнүн эрежеси бар да, атайынчы. Бирден өтүш керек, эгерде ушундай көпүрө болсо бирден өтүш керек да. Тиги башына бир бала карап турат, бер жанына бирөө карап турат, эгерде страховать этипчи. Анан сөзсүз могу рюкзактын немелерин бошотуш керек. Булардын тизеге кулап кетсе, рюкзак чыгып кетиш керек да. А то ошо менен кетсең, суу аябай коркунучтуу да. Карабайсың, жылдан жылга эле аябай бузулуп эле атат. Өтүп кеткенден айдага жолду көрсөтүп турат. Туман учурунда аябай керек дейт. Туман учурунда аябай керек. Бияктан кетип барып, биякка кетип калбайсың. Ар бир немеде туруп турат да, ушундай турлар. Анан эгер кулап калган болсо, жаңы туристтер кайра оңдоп коет ушуну. Аябай белги керектүү нерсе да. Ширалга есть? Конечно, есть. Где? В рюкзаке лежит. Фотографию могу только показать. Да? Килограмм 30, наверное, да? И мясо плюс. Да. А сколько там еще козерогов?
Всех не посчитаешь. Ну, видели, две группы. Всех не сосчитаешь. Две группы где-то. Одна 11, другая 120. Сразу не делитесь, да, это Ладно, давай. Обидно, конечно. Ладно, удачи Да вам. нет, там До упаковка. свидания. Все хорошо. Чындыгын айтканда биз кыргыздар эс алганды билбейбиз да азырчы. 6 демалыш күнү мисалы эс алышат, бизде көп кафеге барат, ичишет, чегишет, ал жакта башкаларга жаман үлгү көрсөтүшөт. Же болбосо ошондо деле тоого деле келгенде биздин кыргыздар келишет, бактын түйүнө аларчага же дагы бир жерге барышат дагы. Тоого отура бир 3000 4000 сомго продуктун алат, 2 ящик арак, 2 ящик пивону алат дагы анан кийин отуруп ичип жеп биртке тойнуз ойнобосо жок да. Аягында урушуп ушундай да. Таштандын ошол жерге калтырып. Таштандын ошол жерге калтырышат. Эң жаман жери ошол. Ар бир барган жердин баары жаман көрүнүштө калат да. Биз азыр эмне кылабыз? Биз болсо биздин барганыбыз биз өзүбүз мындай эс алууга көп деле чыгым кетпейт да. Кетсе бир күн түнөп келгени 800 сомдун тегерегинде акча кетет. Ага унаа акысы жана бул алган палатка, снаряженияга, тамак аш баарында да ошол жерде. Ошонун ичине кирет. Эгерде ушуну уюштуруп алып чыкса да, атайын ар бир продуктун эсептеп, баарын өзүнүн орду менен. Табият менен жалгыз болосуң да бул жердечи. Өзүң тоолор кандай, мындай тоолорду күнү эле көрө бербейсиз да бизчи. Жөн эле мынтип басып жүргөндүн өзү эле керек. Басып жүргөндүн өзү ушу процесс өзү неме да. Эс алууда бир жерде отуруп бергенде да жана пикник деп коет бизде ошол неме. Ошону биз менталитетти башка жакка ушундай тоого басуу жолго бурушубуз керек да ушунучу. Бизде ысык көл бүткөндөн кийин мына 31-августта болобу же болбосо сентябрдын 15-inde болобу туризм сезону жабылды деп көпчүлүк ушундай оюна сиңип калганда негизи анан кандай бизде азыр туристтик сезон барбы Кыргызстанда? Бизде туристтик сезондо эгерде сезон башталат жана бүтөт десе бул жаңылыштык болуп калат болуш керек да. Неге дегенде бизде жыл айланып круглый сезон кылса болот да туризмдечи. Мына азыр көрөсүңөр бул жерде эс алып жүргөндөр бар, кийинчерээк дагы астан кезигет. Анан башка коктуларга барсаңар туристтер келип эс алып жүрүшөт, ушинтип палаткаларын тигип алып, чатырларын тигип алып. Иши туризмде жайы, кышы, күзү, жазы кылса болот да биздечи. Силер чыгып туристтерди ушундайга акелип тоскоого даярсыңарбы? Do you speak English дегендей. Yes, I speak дегендей. Бизде биздин өзүбүздүн базабызда гидтерди окутабыз. Гидтер кандай болуш керек? Мындай группага алып чыкканда ар бир эле адам алып чыга бербейт да. Бияка сен келбесең. What was the trail like for you? Oh, the trail is quite nice. It was very cold in the morning. Right now, my cheeks are a little cold, so yeah, but it's very nice. Like when I'm traveling. I'm from the U.S. I'm from Louisiana. Yeah, so in Louisiana it's flat, no mountains. Кайсы жерге кылабы? Келдик бе? Ушул жер жакшы экен, ылайыктуу. Түптүз, э? Буяка чыдасаңар мен баарын. Ошондо 7 километр басып койдук ба? 7 километр бастык, Эң сонун рахат ушул. Келип турган кечке чейин.